Саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз, кайсыл жердин колунда болосуз, кайсыл жердин чаңын кечип, кайсыл жердин суусун ичип чогойгонсуз дегендей. Мен өзүм Каракөлдөн болом. Бул жерде төрөлүп, бул жакта өскөм. Рахмат. Угушубуз боюнча сиздин атаңыз өтө таланттуу, музыкага кызыккан адам болгон экен. Атаңыз боюнча да бир аз бизге маалымат бере кетсеңиз. Ооба, мен атам ушул 4 мектеп Каракөл шаарында Дүйшөн Шопоков атындагы 4 мектепте эмгектенген. Көптөгөн жылдары, бир 20 жылдан ашык койгу, если адашпасам. Ошол көптөн бери ушу музыка тарабында мугалим болуп иштеп, кийин ошол убакыт өткөндөн кийин бул жактан кетип калдык да. Сизге мындай суроо, эмне үчүн сиз атаңыздын жолун жолдогон эмессиз? Азыркы учурда байкап карасак, Каракөл шаарына көптөгөн кинолорду алып келесиз. Эмне үчүн музыка жаатында кетпегенсиз? Мен өз негизи башында атам музыка тарабында, то есть неме аракет кылган, мен ошого үйрөтөм депчи. Мен бирок ага көп кызыккан жокмун. Эң башынан эле кичинекей кезимде кинону көп көрчүмүн. Негизи эле ошо кино сферага кызыкчумун да. Байкап карасак, көптөн бери Каракөл шаарынын элдерине жаңы чыккан заманбап кинолордун, көптөгөн кинолорду тартуулап алып келип жүрөсүз, акыркы кинолордун. Айта кетсеңиз, ушул кинолор сизге кандай пайдасын берет? Жана ошол кинонун режиссерлору менен кантип сүйлөшөсүз? Мен өзүм Бишкекте кинотеатрларды прокат менен иштейм. Негизи ушу кинотеатрда иштеп жүргөндө ушул кинолордун режиссерлору менен таанышкам. Ошол учурда бул жактан мага сунуштап калышты. Каракөлгө алып келбейсиңерби депчи кинону. Анан мен да ошо режиссерлор менен сүйлөшүп, кеңешип алып келип, биринчи кинобуз Супер кудалар биринчи части болду. Как раз ошо Супер кудалар биринчиси чыкканда карантин башталып калып, коюлбай калды. Кийинки жылы алып келип баштадык да. Рахмат. Дагы бир кызыктуу суроо. Азыркы учурда сиз кинолорду алып келип тартуулап жүрөсүз. Жана ошондой эле келечекте актер болом деген оюңуз барбы? Актер болом деген оюм бар болчу. Буга чейин бир нече тасмаларда мындай эпизоддо ойноп келгем. Кийин ошол жаңы сферага өтүп кеткенден кийин унутулуп, башка продюсерствого азыр аракет кылып атам, ошого кызыгып, ошонун артынан чуркап жүрөбүз. Буюрса, может, кийинки тасмаларда катышып калышым мүмкүн. Буюрса, азыр эле атаңыз жөнүндө кеп кылып кеттиңиз. Айта кетсеңиз, азыркы учурда сиздин атаңыз кайсы жерде эмне кылып жатат, эмне менен алек болуп жатат? Ошол боюнча маалымат бере кетсеңиз. Атам дагы деле ошол тармакта Бишкек шаарында номер 54 мектепте музыкадан сабак берет. Айта кетсеңиз, баягы кинолорду алып келесиз го Каракөлгө. Алып келгенде ошол тасмалардын сиз маанисине карайсызбы? Кандай темада, мисалы үчүн тарбия алуу жагына же болбосо башка жагыначы? Ошол жагына карап алып келесизби же болбосо жаңы чыккан эле кинолорду тартуулайсызбы алып келип? Албетте биринчи маанисине карайбыз. Экинчи очеред бул барыбызга белгилүү эле. Баягы элдин келишине, көз карашына карап, андан кийин алып келебиз. Айта кетсеңиз, ушул алып келген тасмаларыңыздын ичинен эң көп адам келген кино кайсыл болду? Сиз үчүн эң кызыктуу десек да болот. Жана ошондой эле кайсыл режиссердун тарткан кинолору сизге жагат? Бизде эң көп келген кино бул Супер кудалар экинчи бөлүмү болду. Режиссерлор айта кетсек, бизде Эки баатыр деген кино чыккан жакын эле. Ошонун режиссеру Руслан Акун деген режиссер бар. Буга чейин апамды издеп, Салам Нью-Йоркту тарткан, көбүнчө ошол режиссерду эңсеп, ошонун артынан кетейин деген ойлор бар да. Рахмат. Дагы айта кетсеңиз, келечекте кандай максаттарыңыз бар? Дагы Каракөлгө кандай кинолорду алып келейин деген пландарыңыз бар? Ошолор боюнча айта кетсеңиз.
ушул жаңы эле чыгып аткан кыргызча кинолор жакын арада мына Чайки, Зайки деген кино тасманы пландаштырып атабыз. Буюрса ушул кийинки жуманын аягында келип калат. Сизге дагы бир өзгөчө суроо. Сиз Кара Көл эли үчүн эмне кылдым деп ойлойсуз? Ал суроо кандай десем, пока что эч нерсе кыла элекмин деп, ал нерсеге жете элекмин го дейм. Рахмат, сиздин иштериңизге ийгилик. Ар дайым ушинтип Кара Көл шаарынын элдерине жүздөрүнө жылмаюу тартуулап, өзгөчө рахат тартуулап жүрө бериңиз. Жана сиздин иштериңизге ийгилик каалайбыз. Ар дайым өнөрүңүз өркүндөй берсин. Ар дайым кыргыз эли, Кара Көл эли сыймыктанган жигиттерден болуп жүрө бериңиз. Рахмат. Рахмат силерге дагы.